Саламатсызбы, урматтуу делегаттар, саламатсызбы, урматтуу Ажообуз Садыр Нуркожоевич. Бизге биринчиден Кыргыз элине эмне керек? Кыргыз элине тынчтык керек, ынтымакчылык керек, биримдик керек, ички жана сырткы коопсуздукту бекемдөө керек. Ички коопсуздукту бекемдөө бул Ички иштер министрлигине тапшырган, аларды укрепить этишибиз керек. Сырткы коопсуздукту бекемдөө үчүн өзгөчө кырдаалдар министрлиги, коргоо министрлигин укрепить этишибиз керек да. Мына мен Арава районунун делегатымын. Биздин 70% чегерабыз Өзбекстан менен чегердалаш. Ошон үчүн айтып атам. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, мен эми сөздү көп жозбойн. Основной биз делегаттарга койгон шайлоочулардын биз сунуштары менен келдик эле, ошону билдирип коеюн. Биринчи бизде бир көйгөй Арава району дыйканчыл эл. Бир жылда 2 жолдон 3 жолдон жемиш алат, мөмө-жемишти өстүрүшөт. Өзүңүз жакшы билесиз, жерибиз келген жер. Кыргызстанда биринчи болуп өзүнүн мөмө-жемишин Кыргызстандын ар бурчуна, аны эмес республиканын, дүйнөнүн башка мамлекеттерине да чыгарган калк болуп эсептелет. Дыйкан менен занмас эткен. Бизде бир адамга 8 сотиктен үлүш жетти экен. Ойлоп көрүңүздөр. 30-жылы бөлүнгөн болсо бул, ошодон бери бир семьяда канча үй бүлө пайда болду. Ошол жер өзүн өзү камтыбай калды. Ошондуктан биз элибизди дыйканчылык менен, сулуу жер менен камсыз кылыш үчүн жаңы жерлерди өстүрүшүбүз керек. Биринчи бул. Өзүңүз билесиз, бизде мынабы Маңгыт айыл өкмөтү, Юсупова айыл өкмөтү, ошондой эле мына Төмөйүн айыл өкмөттөрүнүн үстү жагында кайракы 15.000 гектардай жерибиз бар. Ошол Ноокат менен Араванын чегарасына сууну топтоп, ошол жака бир канал чыгара турган болсок, 15.000 гектар суулуу жерди пайда кылабыз. Канча дыйкандарыбыз ошол жерде эмгектенишет. Мунун аудио съемкалары бүткөн, проектисине şu бюджеттин тартыштыгынан токтоп турат. Шуну бир бюджеттен, мамлекеттик бюджеттен шуну чечип берсеңиз, şu проект ишке ашып, 15.000 гектар суулуу жер пайда болот Арава районунда. Экинчи, Төмөйүн жолун жакшы билесиз, барып жүргөнсүздөр, Аравандын борборунан 60 чакырым алыстыкта. Төмөйүн 60 километр чакырымдагы жолду оңдосок биз, экинчи стратегиялык жол пайда болот. Альтернативдүү Ош Баткен областына. Себеби ал жолго мынакей бүгүнкү күндө мына Ноокаттан чыккан биздин докладчыбыз айтты, Ноокаттын жолу кандай акыбалда болуп калды. Биз эми кошуна районбуз, тирикчилигибиз алар менен байланышта, өтө кыйын. Машина батпайт, пробка. Эгерде биз мынаны 60 километр жерди жолду оңдосок, Кызылкаянын Кербен шаарынан Төмөйүн айыл өкмөтү менен Маңгыт Гүлбар кылып бир экинчи альтернативдүү жолдашсак, бул элибиз үчүн канчалык жакшы болот. Мен Арава районунан чыккан баяндамачымын, 1 минутта кошуп коебуз. Андан кийин бизде мынабы көп жерлерибиз дыйканчылык болгондон кийин бизде мына эскиден Союздан калып кеткен насостор бар, скважиналар бар. Ошолор бүгүнкү күндө көпчүлүгү иштебесе, ремонту жетпей ушулар жатат. Ушуну калыбына келтирип иштешибиз керек. Мына суу чарба айыл чарба министрлигине указание бересиздер, ушуну аткарыш керек дагы. Анан ушу электр энергия, суу насос менен жанагы скважинага кеткен электр энергиясын ратификациясы кичине бир онасын азайтыш керек да ушуларга. Дыйкандарыбыз. Ошондо кыйда пайда болот. Андан тышкары мына мектеп боюнча, садик боюнча, спорт комплекс жана башкалар боюнча биз министрликтерге Садыр Кожоев письмону даярдатканбыз. Эртеге Кудай кааласа алар менен да жолугушуу болот экен. Ошондуктан биз ошолорго беребиз. Сизге жазган письмону жардамчыларыңызга бердик. Убактыңыздарды көп албайын. Дайыма курултайдын